урумга, бири кеткен Кырымга, бири кеткен Алтайга, бири кеткен Аңгага, бири калган Алайда. Манас болгону, маназатка конгону, кулалы таптап куш кылган, курама жыйып журт кылган, үзүлгөндүң улаган, чачылганды жыйнаган, Кашкөй кыргыз эл үчүн кара жанын кыйнаган, Кабылан Айкөл Манасхан түп атасы караган, Айкөл Манас өлгөнү аламга эле чилдей тараган деп сары таз баян салганда, аба дебийдин кечкирип табышкан иннин агага, таң атып кайран кечкирип, энесинин жеткени эренин ичин эзилип. Ал коркуш кармап, томого жасап, торго салган, жоргону суулуктап жолго салган, миң ааламга атпаган Манасты бир таласка батырган, Көкөтөйдүн ашына түмөндөгөн элди чакырган, төлгө кылып тай торуну кошкон, Букардан кайткан Семетейди буулугуп тоскон, Камкорду карбап байлап кел десе, тукум курут кылып жайлап келген Уруу Манастын улуу тукуму барсыңарбы, абансыңарбы деп учурашкым келет. Азыр эле алдыңарга Талас облусунун жетекчиси президенттин 5 указын айтты. Башынан кайталабай эле коеюн. Бүгүн глобалдашкан, ааламдашкан, санариптешкен заманда жок болуп кетпей, наркыбыз менен, салтыбыз менен нарды минип чалкалап калпакты кийип баралык деген ой тилек менен республикабыздын президенти Садыр Жапаров нарк тууралуу указга кол коюп, ошонун алкагында Жумурай журтубуздун булуң бурчунда ушундай улуттук форумдар, ушундай чакырыктар өтүп жатат. Кыргыз калкы сөз үчүн аттан түшүп берген, өзүнүн баркында наркын бийик туткан, боз үйдө келин жүрсө аптыгып кире албай хан башы менен шүмүрөп жаан алдында күтүп турушкан, келин чыккандан кийин боз үйгө баш багып, келин жүгүнгөндө алкап туруп анан киришкен. Мына Кыргызда хан бийлигинен нарк бийик турат, күчтүү турат деген сөз ушундан келип тараган. Бир коноктор жыйылып, ушул өрөөндүн улуу тоонун асты майрамга айланып турганда, Кыргыз коноктосу наркынан айтайын. Көлдө Кыдыр аке деген акени баарыңыздар уккансыңар. Кыдыр аке бир топ жигиттер менен жөнүндө туруп, эртеси күнү эл келет, кой, тай, бээ соем деп кеңеш кылып отурганда, бир топ жигиттин каран астынан чыгып калат. Кыдыр аке көзүн бүшүркөтүп келаткан ат чандырды карап, о Кудай сакта, бу ак боз атты минген, калпакты кайкалата кийген, кармаганын жеп койчудай болгон, сөзү өтүмдүү, көзү коч, бул кандай жигит болду экен, бу ким дегенде жанындагы аксакалдардын бири айтып жиберет экен. Жарыктык, бул сиздин уулуңуз дегенде, ий карайган кара көзүм кашайган турбайбы деп, өзүнүн көзүнөн өзү коркуп кетип, сарылакты сойдуруп, садага чаптырып, куландан соо түшүп келген баласы боз үйгө келип жатып уктайт. Эртеси күнү күткөндөй тай сөйүлүп, эл жыйылып, жаңыдан эт тартылып атканда чабалактап жатып жанагы баласы жан берет. Ошондо Кыдыр аке жээк жаак туугандарын жашыңарга көз албагыла, сыр билгизбегиле, наркты бузбагыла, босогон аттап Астанадан эргилчекти түрүп, жаркырап күлүп, жакшы батасы менен эл келди. Эл узаталык деп. Эл узатат. Элди да акыры атка минип баратканда баягы Кыдыр атагы таш жарган күүсүн чепкенде узап бараткан ичинен бир карыя сетип калат. Күүнүн кайрыгы күйүттү айтып турат. Жаманга барган болгон окшойт. Жанатан бери дөбөчү деген баласы көрүнбөй калды эле деп, наркты билген, салтты билген, күү менен, өң менен түс менен түшүнгөн кайгыны билген, кырашып барып келип кайра келип өкүрүп түшүп атат. Мына наркыңдан айланайын журт, үйүңдө өлүк чыгып атса кийиз короп коюп, аттап келген Астанага кирген элди коноктоп, ошондон кийин гана кабар жетип атат. Ошон үчүн бизде наркыбыз бийик деп, ушу күнгө кылымга чейин
kılım karıtıp uşu narkыбыз менен келдик. Bizdi Коммунисттик партия 70 жыл идеологиясын таңуулады. Качан кыргыз 3000 жыл жашаган кыргыз кандайдыр бир ойго, таасирге малынып келди эле. Ушул күнгө чейин аркыбыз менен жетип, дөөлөттөн сөөлөттү бийик тутуп, кыргыздын кылт эткен иши боюнча нарт айтып сакалдарын жайкайтып отурушкан. Ак байбичелерибиз элечекти орогондо арабызда элечек кийген апаларым отурат. Биринчи оромун билимдүү, бирдиктүү бололу деп, экинчи оромун эркин бололук деп, үчүнчү оромун үстүбүздөн үркөр менен аркары кетпесин деп, төртүнчү оромун төбөбүз көккө жакындасын деп, бешинчи оромун бешиктен чыккан балдарыбыз кан болсун, жан болсун, элге үйгөн эл болсун деп, алтынчы оромубуз айга аралашкан тоо этектеген эл бололук деп ырындап отуруп 40 оромго жеткирип, элечек кыргыз айымдарынын, кыргыз байбичелеринин куралы болгон. Жоокерчилик заманда элечекти жазып жибергенде 2 батырга ак кепиндикке жеткен, 40 адамга ак досторконго жеткен, 65 бешик боого жеткен. Апаларыбыз кайкалатып элечегин ороп, ушинтип наркыбыз ушул күнгө чейин сактап келе жатат. Кандай анан биз ушул заманда башка бир улуттардын таасирине кирип кетишибиз мүмкүн. Башка улуттардын кийимин кийип алып, эмне үчүн ошондойлорго жол беребиз? Апаларыбыз алабаканды кармап төрөгөн. Жада калса бычакты бешикке кошуп бөлөгөн. Көч узаганда, журт узаганда эң алдында тору бе нарды минип алдыга түшүп жөнөгөн. Бешикти аттын үстүнөн бөлөгөн, өңөрүп алган, эңип алган. Мына ушундай жоокер апаларыбыз, жоокер аталарыбыздын тукуму жөн жерден салтыбызга туура келбеген, антыбызга туура келбеген, дитибизге, дилибизге, тилибизге тетири келген агымдарга жол беришибиз керек. Мына ушундай учурда бир муштумдай биригип, кыргыз айтак чындык муштумун түйүп туулат деп. Чындыкты айтыш кыйын болот. Бул жүрөгүндө жалы барган азамат кашкайып чындыкты айтат. Ошон үчүн улуу журт, улуу тоонун арасында, улуу Манастын айылында турабыз. Баарыңарды ушундай салаваттуу, салмактуу сөздөргө көңүлүңүздөрдү буруп, бул сөздүн баарын мен ойлоп чыгарган жокмун. Журт аралаган сөз, эл аралаган сөз. Мына кыргыздын Манастан баштап, Манасты айтканда Талас элинде жакшы сөз бар. Таланы таштап таластайт, баарын таштап Манастайт дейт. Кыргызда кыздын аркы деп кулаштап чачын тараган, жылмая күлүп караган, түн ичинде ак чөлмөк айларды издеп санаган деп, топуларын кийип, балакатка жетип, балтырети толгондо теретейин кийгенде, уйга мүйүскө гевести байлап алып куда болуп түшүшкөн. Салтты сактаган, кийгендери кандагай, жүргөндөрү шамдагай, келини сонун кыргыз деп. Кыргыз келиндери 3 бөлөк жүгүнгөн, жаңы келгенде колун киндиктен ылдый кайырмап, кайын журтка ийилип жүгүнүшкөн. Арадан жылдар өтүп, бала чакалы болуп, эл оозуна кирип калганда колун киндиктин түшүнө кармап жүгүнүшкөн. Андан кийин колун төшүнө кармап, башын гана ийип жүгүнө башташкан, айыл апа болуп, чоң эне болуп кыдырып калган убакта. Ошондон баштап ушу күнгө жүгүнү салты келип жеткен. Илгери Манаска шооруккан өзү катылып, кыргыздын бир топ жигиттерин зыяндалып, өзү ташталганы чыгып талкаланып жок болуп кетерде, Акылай деген кызын алдынан өтүп камчысын боюнуна салып, кемерин ийинге ийилип айланайын кызым Манас менен дос бололук, эл бололук. Сени тартууга алып баратам дейт экен. Кыргызда эң эле уят атты сатуу, кызды тартуу кылуу. Мына ошол уятты аттап өтүп, элдин, журттун ынтымагын ойлоп, кызы макул болуп, Каңгашой Бакай Манастын алдында ийилип келип жүгүнүп түшкөндө, кыздын ийилгенине боорлору ачып,
Жаны кейип Шоруккан менен акыреттик дос болушкан. Ошо салттан наркыбыз ушуга чейин келе жатат. Бир дагы кыргыз келинин бели сынып калган жок. Тескерисинче урмат, даңк, сыйыл бул нарктуу элдин келиндери жүгүнүп турат экен дейт экен. Мен ушу жакка келатканда бир топ таластык туугандардан кат алдым. Сиз баягы Ошто сүйлөгөндө Абийир жөнүндө аябай жакшы айтып бердиңиз эле. Уялбай этпей эле дагы бир жолу таласка барганда кайталап коюңузчу деди. Мен ошо жөнүндө айтып берейин. Бир манжуулардын ганы улам эле кыргыздарды жигиттерин жиберип жеңе албай айласы кетет. 3-4 жолу жиберет. Айласы кетип алы жетпей келгенде ханы базирин чакырып, бул окуяда эмне сыр жатат? Сен өзүң барып билип келчи дейт экен. Манжуу ханынын базири элди аралап келип, кыргыздарды аралап келип, аягында кетерде 100 кызды туткундап алып, ханына келет. Хандын алдында төмөнкүдөй маалымат берип атат. Ханым дейт экен. Бу кыргыз журту баскан турган жерлери аска толумуз экен, жеген ичкен тамагы асел менен туз экен, каптап келген душманга кабактары суз экен. Ханым кечөкү байлап келген 100 кызы бүтүн бойдон кыз экен дегенде, хан ордунан туруп, колун бооруна алып, этегин шамалдан башка эч ким ачпаган, ерлерине ок жаңылсаттаган, Абийирин күйөөгө чыкканча сактаган, улуу журттун ургачылары төрөгөн уулдарды жеңүү биздин колубуздан келбейт. Чакыргыла жигиттерди артта деген экен. Кыргыздын айымдары ургачылары журт багып, журт сактап, өзүнүн Абийирин акастай таза сактап, ушу күнгө чейин жоголуп кетпей, наркыбыз салтыбыз менен келип кошулуп атабыз. Мына ат коюу салтында жоокерчилик заманда оңой менен эле туулган эркек балдарга ат коюш оңой эмес экен. Ожогой деген кыргыз ханынын өзүнүн 2 уулу болот, тентек чыгат. Бирок эл оозуна кирген, айыл аралаган аңыз кепке татыксыз болуп, аттары чыга электе атын койбой жүрө берет. Анан баягы 2 уулу намыстанаттагы узун 2 укурукту алып, камыштан килейген жолборсту 2 жактан укурук салып жетелеп алышат. Айылды аралап жетелеп келатканда айылдын билөрмандар атты чап, "Ой, Ожоко ханым сүйүнчү. Сенин 2 балаң килейген жолборсту жетелеп келатат" десе, хан айтат дейт. Ошол 2 тентек бир мышыкты жетелеп келатса бага сүйүнчүлөйсүңөрбү деп. Чапанын силкип жамынып, ары карап ичи жылып, эртеси азан чакырып, Арсен, Айсен деген атты коюп, кылыч жалатып, ок тиштетип, ок жондуруп, атка кондуруп, 100 күн аттын үстүнөн түшүрбөй, белдери ооруганча, көчүктөрү жооруганча, көстөрү талыганча, өздөрү арыганча, 40 күн бою аттын үстүнөн түшүрбөй, ат жалынан казан асып, ташты, тоону, сууну кандай пайдаланыш керек? Жан жаныбарга кандай мамиле кылыш керек? Жайлоодон жайлоого, кыштоодон кыштоого кантип көчүш керек? Bir жайлоодон экинчи жайлоого көчкөндө, көчүп кеткен жайлоодо казандын дагы тагы калбаш керек экен. Кыргыз журтчулугу ошентип жайлоолорун жап-жашыл бойдон сактап келген, наркы менен сактаган. Ошентип балдарды бөрү өзүнүн бөлтүлүктөрүнө баштоголотуп даярдагандай кичинекейинен баштап баланы атказып, атап, тизгинде колун илип жетелеп жолго чыгарган. Кыргызда мына бүгүн оюндар болот, байге болот. Мүмкүн. Кыргызда байге наркы болду беле деп. Байге наркы да болгон. Bir чоң тойда чоң ашты ат чабыш болот. Bir билермандын журт жакшысынын аты аябай алыска алдыга чуркап келет. Ушул эле таластын үргөнчүн кеткенде үйдөй ташка урунуп баягы аты өлүп калат. Жүгөндү шыпырып, тизгинди кол кыйлып алып, чобанды чуркаган бойдон марага келет. Арттагы аттар андан кийин кечигип келет. Ортодон чатак башталат. Байгени кимге беребиз? Атка беребизби, балага беребизби? Кийинки аттар артта калды дегенде, кыргыздын наркы боюнча, салты боюнча атты баккан саяпкер алат, атты чапкан чабан дес алат деп туруп, жөө чуркап келген, жүгөндү мойнуна чуркап келген балага байгени беришет.
мына ыраттуулук, адилеттүүлүк. Мына ушу сактыбыздар кече эле 100 жыл мурда кечеле күнү болуп башыбыздан өткөн. Ошон үчүн ушундай президент Жапаров Садыр Нуркожоевичтин указы, акыркы 5 указы, Манастан 3 ил тигин 3 көтөрүп изилдейлик деп, маданиятына жаны кан көрөлүк деп, адамдын абийирин, адебин сактаган указдардын баарын чыгарып ушуга эң жогорку мамлекеттик саясатты жүргүзүп атабыз. Шабдан Баатыр деген болгон Ханжантайдын уулу. Шабдан атабыз карыганда айтып калчу экен. Мен баатыр болуп, жоого тийип, эрди сайып түшүрүп, атагым элге чыккан жок. Мен кайгуулдарда жүргөн жокмун. Жекеме жеке чыккан жокмун. Кадырман журтум мени кадырлап, менин төмөнкү адаттарым боюнча баатыр деген наам берди окшойт дейт. Шабдан Баатыр бастырып келатканда алдынан жардам сурап, нан сурап, саарга уй сураганда түшүп, атынан түшүп берип койгон адаты бар экен. Жигиттердин аттарынан түшүрүп, аттарын берип кеткен марттыгы бар экен. Жантайдын жеке менчик, меники деген өзүнүн насибин жеңгенде боюнча биринчи баатырлык ушу дейт. Өзү айтып калат, ушул үчүн айтса керек эл журтум деп. Экинчиси Шабдан мекеге даярданып калганда бүт журт чогулуп келип, кошумча кошуп, арабага жүктөп, кербен болуп калганда узатууга келген элдин кейпин көрүп, айрымдарынын кийимдерин көрүп, жаны качайып, бүт келген кошумчаны элге таратып жиберген экен. Бул анын напсисин башкарып, напсисин жеңип алгандыгы тууралуу баатырдык экен. Үчүнчү баатырдыгы ошол эле чөлкөмдөгү Байтык Баатыр Шабданды кастарлап коноктоп, жайлоого алып чыгып, түшкүсүнө козу, кечиндеси тай, кымыз менен кадырлап коноктоп, жанына татынакай айымды кызматчы кылып кошуп коет экен. Арадан жубай өткөндөн кийин Байтык Баатыр ыраазы болдум. Жакшы меймандадың, эми кайтайын дейт экен. Кандай болду? Жакшы болдубу? Жаркыны жазылдыбы деп экинчи жолу Байтык сураганда баары мыкты болду деп кетип калат экен. Хан Байтык балким Шабдан таарынып калганго деп ичинде калып, келиндерди жөнөтүп, кеп аралаштырып сурап көргүлөчү дегенде, баягы Баатырга, Шабданга кызмат кылган айым айтат экен, атамдай мээрим мамиле кылып, менден мурда эрте туруп, эргилчекти көтөрүп, эңкейип кургандарда менин колума суу куйдуруп, чырагым деп бир да колун жолотпой, жаман жупан карыгылайсы сөздү коротпой, жылмая көрүп, капчыкты тиштеп мамиле кылды. Ыйык адам экен, сөйгү таза адам экен дегенде, Байтык Баатыр ойлонуп калат экен. Ушундай да нарктуу киши болобу деп. Кийин Шабдандан сураганда Шабдан Баатыр айтат экен, колуңа кыздын периштесин берген экен. Сөөгү таза, сулуу тараттай сынын бузбай, зыңгыраган кызга дитим дагы, колум дагы барбады дейт экен. Мына ошондой нарктуу сөздөрдү эл аралатып айтып жүрөбүз. Наркыбыз дайыма салтыбыз, адатыбыз, үрпүбүз, дилибиз, тилибиз эсибизден чыкпаш керек. Мындан 3000 жыл мурда эле Манаста айтып атпайбы? Этлен аке. Төрүңө кудук казбайбы, төрүңө камчы чаппайбы? Төрттүлүк малың чачпайбы? Сулуу зайып колуна суук колун салбайбы? Өзүнүн дилин танбайбы? Ошондо кайган бүт кыргыз калмакча сүйлөп калбайбы деп 3000 жыл мурун эле биздин тилге камкордук биздин Манастан көрүнүп турбайбы? Манастан бардык жоопту таба алабыз, кийингенден баштап мингенге чейин. Мына бүгүнкү улуттук орум расмий мамлекеттик саясаттын дал чокусу, дал өзү, мындай майрамдар, салттуу сөздөр, мына Манастын көрүнүштөрү көрүнүп туруш керек, айтылып туруш керек. Ушуну жаңырталы деп атабыз. Биз дүйнөнү эч качан эч нерсе менен таң калтыра албайбыз. Дүйнөнү дүнгө өткөн Великобритания өлкөсү Англияны салттар башкарат. Еврозонага кирбей, алардын евросун тааныбай өзүнүн фунт стерлинг деген акчасын сактап калды, кошулбай койду. Ушул күнгө чейин алар королевасына жүгүнүп турушат. 260 миллион фунттан ашык акчаны атайын бөлүп, королеванын үй бүлөсүн алаканга салып кастырлап, Англия мамлекетин наркы деп турат.
40 жылга чейинки чыккан буюм кийим кеченин баарын тең кастарлап, ардактап, музейлерине кийирип алды. Бул учурда биздин аркыбыз болгон, салтыбыз болгон, адатыбыз болгон деп өнүккөн өлкөлөрдө ушундай. Ошон үчүн биз башка бирөөлөрдү туурабай, даяр турган Манас атабыздын атын уланталык. Кече жакшы окуя болду. Артындагы чокуга бет маңдайынан эч ким чыккан эмес экен. Кыргызстан альпинисттер тобунун 12 кишиден турган 12 адам тик маңдайынан биринчи жолу чыгып, кыргыз желегин орнотуп, ат башыдан келген бала 15 мүнөт Манас айтып, ошо жерде 4 орус 8 кыргызды ыйлаткан экен. Кече түндө барып чыгып бүгүн эртең менен узап кетти. Бакыт мырза бүгүн ошол альпинисттерди узатты. Мына ыйык тоонун арасында турабыз. Ушул Коктудан баштап аягына чейин бүткөнгө чейин түрк аталарыбыздын мүрзөлөрү жайгашкан экен. Бейит жер экен. Касиеттүү жер экен. Касиетиңден айланайын Манасыбыз элибизден чыкпай, элибиздин дилинде дитинде болуп, өнүгөлүп, калпактарыбызды кайгалата кийип, эречектерибизди ороп, эл журтка айтып туруш керек. Салтыбыздын аркыбызды сан ариптештириш керек. Ар бир соткага кийилиш керек. Ушундай салтыбыз болгон деп. Ун чукпасак ушу ойдон жок болуп кетебиз. Жылан таппай, жылкы чекпей, жөн жерден эле бир дудук нарк салты жок элге айланып калабыз. Ушундай майрамдар өтүп турсун. Беттеген жарыбыздан берсин, беттер үйүбүзгө келсин. Ишибиз илгерилеп, итибиз чөп жеп, ыргыткан ташыбыз тоого тоголонсун. Ооматтуу журт бололук. Бүгүнкү майрамыңар чын жүрөктөн баарыңарды куттуктаймын. Ийгиликтүү аяктасын. Жыргап отуруңуздар, Манасыңарды айтып отуңуздар. Түндө Манасчылар таң ашып Манас айтты. Рахмат.